Салам достор, Ош шаарында Сулайман тоодо турам. Мен жаңы долбоор баштап атам. Ал долбоордун аталышы биз да студент болгонбуз. Биздин учурда, балким бизден мурдагы муундардын учурунда студенттик жашоо кандай болгон жана кандай кылып сабактарга даярданган айтор студент мезгилдеги кызыктуу күндөрдү эске салабыз. Бүгүн мен досторумду Сулайман тоого чакырып келдим. Мына Өскөнбөй агай техника илимдеринин кандидаты, доцент, мугалимдерге бир топ билим берип, азыркы кезде ушу Гапыр агайдын жашы деп бир лакап тарап атат. Өскөнбөй агай менен сүйлөшөбүз. Ошондой эле Чыңгыз агай Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин эл аралык байланыштар департаментинин жетекчиси, медицина илимдеринин кандидаты. Ушундай илим билимге, билим берүүгө баш оту менен кызмат кылып келаткан досторумду чакырдым. Акырын басканча сүйлөшө берели. Өскөнбөй агай, биринчи сизден баштайын. Мына азыр студенттерге сабак берип атасыз. Өзүбүздүн учурдагы студенттик жашоону бир эске салсак да, өзүбүздүн мезгилге бир саякат жасасак. Сиз биринчи келгенде баягы студент болгондогу күндөрдү бир эске салып берсеңиз, кандай сезимдер болду эле Ошко келгенде? Эмнелерден кыйналдыңыз? Эмнелерге толгондуңуз? Кандай таасирлер болду? Абдан биздин бала чак кезибизди, андан кийин жаштык мезгилибизди бир козгой турган болупсуз. Бизге азыр мына теманы айтып койсоңуз, биз Чыңгыз агай экөөбүз кичине даярданып чыкмак элек, бирок мына экспромттон болгону дагы Атайын айтпадым болуп атат. Көрсө сиз буга мурда пышырып туруп андан кийин бизге ушул теманы айтыпсыз. Бирок биз баштан өткөн студенттик күндөрүбүз, албетте бул студенттик күндөрдө деп койбой, биз студенттик доор деп айта алабыз. Бул студенттик доор бул өзгөчө мезгил. Азыркы студенттерге да айтарым, студенттик күндөр, жаштык мезгил деп айтпай эле, биз студенттик доор деп айтсак болот. Анткени студенттин бир тойгону орто байыганы. Студент эң кедей ким десе, студент десе жараша берет. Эң бай деле студент. Анткени эки башка бир мындай чөйрө болгону менен, бирок эң кымбат ресторанда отургандар дагы студенттер, бирок эң арзан жерде столовойдо отуруп тамактанып аткан дагы студент болот да. Студент бир эле мезгилде эң бай дагы, эң кедей дагы тармак мындай чөйрө болуп эсептелет. Анткени биз чындап студент болуп келген мезгилде ал кезде шарт башка эле, чындап эле кыйынчылык мезгил, Союздун тараган мезгили 90-жылдарда, 92-жылдарда биз студент болуп калдык да. Келгенибизде биз эми тоодо, айылда чоңойгон эле балабыз да. Баткенден келдим. Анан Оштогу курулуш техникумуна тапшырганда группалаштарым жалаң орустар болуп калды да. 27 адам, 27 студенттин ошонун 4-өө, 5-өө, 6-өө, көп болсо 6-оосу эле кыргыздар, өзбектер эле. Калганы жалаң орустар болчу да. А менин кыйналганым орусчадан болду. Керек болсо мен ордума отуруп алган студент кыз, эгер мисалы Горбачева Ирина, же Пиксаева Елена отуруп алган болсо, же болсо Калашников Николай отуруп алган болсо, тур бул менин ордум деп айта алчу эмесмин да. Анан башка жерге отуруп, эптеп ушинтип жүрүп, кийин анан ол баягы алып келип эле сүзө албаган адамды деңизге же болсо чоң көлгө таштап койгондой эле болду да. Мажбур үйрөнүшкө туура келди. Анткени биз сабактарыбыз математикадан Дора Александровна берет эле. Эмеден физикадан Паничкин агай берет эле. Отурабыз, ушул орусча сөздөрдү, мисалы үчүн под корнем 3, скобка открываем, скобка закрываем, плюс-минус көбөйтүүдү ошолор эле билебиз да. Анан бул жагынан дептеримди словарь кылып баштадым да. Аркасынан словарь, 36 барактуу баягы общий тетрадь болсо, бул жагынан теманы жазып барсам, аркасынан словарь жазып кетет эле. Тамырды көрүн дейт экен, кашаны скобка дейт экен деп ушинтип жазып, ар бир терминди жазып, котормосун жазып отуруп, аны барып жаттап, анан эртеси ошол Дора Александровна өткөн сабакты математикадан куду ошондой доскада каерге эмне жазган болсо, баардыгын ошондой кылып туруп жазып берет элем, бирок объяснить бер десе айтып берет элем да. Кайтып айтып бериш мен үчүн абдан кыйын болчу. Эсепти берсе чыгарып кое алам, бирок кантип чыгардың, кайсы жол менен чыгардың десе айта албайт элем да. Ошодон кыйналдык. Анан мезгилде бизде стипендия жакшы эле. Стипендия алат элек. Стипендия алгандан сырткары биз үйдөгүлөрдү кыйнабайлы деп, мына
поездный станцияда иштейт элек да. Поездный станцияда 62 тоннадан 68 тоннага чейинки эки түрлүү чоң вагондор болчу эле. Ошол вагонго биз бул жактан пресс, тамеки пресс жүктөйт элек. Ал эми ал жактан картошка, рассыпной картошка келет эле. Капка капталбаган картошка. Ошону спортзал болуп калчу эле да, вагонду бошоткондочу. 6 бала биригип алып туруп 18 КАМАЗга чейин, 18 самосвалга чейин чыгат эле баягы. Бошотуп, 2 күндө бошотуп салат элек. 2 күндө бошотконубузда ар бирибизге берген кызмат акыбыз 1 айлык стипендиябыздын суммасы болчу эле да. Ошондо баягы ишемби, жекшемби күндөрү биз ошол сабактан тышкары дем алыш күндөрү ошентип иштеп тиричилик кылчубуз. Азыр сиз айтсаңыз мен да эстеп атам да, биз чын эле баягы 95-жылдан баштап 91-де Кыргызстан эгемендүүлүк алып, андан кийин 2000-жылга чейин оор мезгил болду да. Башаламан, кымбатчылык туурабы. Азыр сиз айтсаңыз мен да эстеп кеттим. Мен да студенттик кезде полчучу болуп иштеген экенмин. Бир эжем ага кыйналып калганымды билип туруп, алып барып комендант менен сүйлөшүп, университеттин азыркы мына педагогика факультети Ош мамлекеттик университетинде экинчи этажында бир капталым мага бөлүп берген. Ала турган айлыгым 70 сом. 70 сомдук айлык алам. Бирок ушунчалык берекелүү болду. Ошол жерде полчучу болуп 3 ай иштеп, агай сизде да ушундай кыйынчылык мезгилдер болсо керек. Анткени баарыбыз эле баягы жаш курабыз бир болгон үчүн ошол мезгилде талап бирдей эле да. Ошондой бир эсте калган, азыркы жаштарга бир өрнөк боло турган бир кыйынчылык, тиричиликке байланышкан, билим алууга байланышкан бир окуялардан айтып берсеңиз. Ошондой бир ойлонуп келатам, азыр сиздер экөөңүздөр айтып атсаңыздарчы. Ошондой бир мүмкүнчүлүк жаратып бизге ушул темада сүйлөшөбүз деп сюрприз кылган сизге чоң рахмат. Албетте биз досторубуз, жашыбыз да бир тең, ошол убактарда студент болдук. Мен негизи 92-жылы келдим Ошко. Мектепке келдик биз. 92-жылы Уркая Салиева атындагы мектеп лицейде окуп калдым 10-11 класста. Анан биздин убакта ошол Салиевский деп коет эле, Салиевадан бүткөндөр бир эле окууга тапшырбайт эле да. 2-3 окууга тапшырышат. Ошондой бир мода эле айтсак. Мен деле ошондой болуп, 2 окууга өткөндөр аябай көп болчу. Мен дагы ошол Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетине тапшырдым. Андан кийин ошо биология факультетине тапшырып, экөөнү тең өтүп кеттим дагы. Анан ошо медфакта окуйм деп чечтим. Себеби максат ошондой эле. Апам бир аз ооруп чан болуп калган, анан мен ошо апамды дарылайм, врач болом деген бир жакшы ниет, изги тилектер бар эле. Ошентип медфакка студент болуп калдык. Студенттик мезгил чындап ошол убактарда аябай оор болду. Атабыз бизди ошол жакшы жерлерге окутканга аракет кылды да. Мени мисалы үчүн Уркая Салиева мектеп лицейге, менден кийинки карындашымды Ноокат билимканасына, андан кийинимди дагы бир башка билимканаларгачы. Ошентип билимге инвестиция кылган. Ошентип Ошко келдик, студент болуп калдык. Азыркы студенттер менен ошол убакта биздин студенттердин азыр айырмасы да, мисалы үчүн азыр жанагы эң байда, эң кедейде деп атабыз го. Биз убакта баягы сиз айткан жанагы студенттин бир тойгону байганы деген ошол бизге аябай топ келет эле да. Чындапчы. 6-чы күнү үйгө барып базарына келет элек дагы, 1-2 күн жакшы жашайт элек. Анан акчабыз 2-жуманын 2-жарымында азая баштаганда ошо эң неме жегенибиз бир 10 сомдук жанагыдай макарон аш болот эле. Медфактын тушунда паркта. Ошону жеп анан курсам болот элек. Анан албетте контракт окуп калдым. Жардам бериш керек болду. Эми бирок мени атам баягы бизде медфакты окуу кыйын болгондуктан, баягы түштөн кийин келип иштегенге анга мүмкүнчүлүк болбоду. Атам мага айтпады деле, мажбурлап сен оку деди. Себеби аябай көп тапшырмалар көп болчу да медфактачы. Биз окудук. Бирок биринчи курсту бүткөндөн кийин контракт төлөш керек экен. Анан мен дагы жардам берейин деп үйгө бензин саттым мен. Бензин саттым, көчөдө 3 ай. Канистрде сатат элек. Коюп алып, тайнемдин үйүндө, тайтамдын үйүнө апарып, атам бир бочкага бензин алып келип берген, бензовоз менен. Анан мен 3 ай бензин сатып, өзүмдүн контрагымды төлөгөм, ошентип. 2 жыл. Анан кийин албетте неме багат элек, кичине мал чарбачылык бар эле, бука багат элек, ошолор менен багып анан
ошондой өзүбүздүн контрактты төлөгөнгө, кичине ата энебизге жардам бергенге биз ошентип аракет кылып окудук да. Ушул окуядан кийин бир окуя эске келип кетти. Ошол мезгилде жарык көп өчөт эле. Электр энергиясы көп Ооба, өчөт эле. ооба. Анан экзамендер баштала турган мезгилге жакындаганда окубашка айла жок, окуш керек. Шам сатып алганга акча жок. Анан кыштын күнү мен бир эсимден эч кетпейт. Кыштын күнү чапанды кийип, жылуу өтүктү кийип, сыртка чыгып, сырттагы жарыктар өчпөйт эле. Жолдун астында Мен айтайын деген айтып койдуңуз да сиз. Анан сиз да айтып бериңизчи ошол окуяны. Биз ошондой болду. Жарык өчөт эле, экзаменге датаныш керек болуп калды. Мен Западныйда немеде турам, квартирада турам. Анан шамга пул жок, акча жок чындапчы. Анан могу Западныйда стоянка бар эле, автостоянка бар эле. Биз ону машина базар деп ойлойт элек кичинекейибиздечи. Ошол жерде жана прожектордун анан неме келет эле. Жабыш жерге отуруп анан тиги немеге айтып, кароочуга айтыпчы. Ака, ушул жерде бир саат сабак окуулайын десем таң калып карапчы. Анан стульчигин берип, анан ошол жерде окуп баштадым экзамендерди. Анан жамгыр жаай баштады десеңиз, жанагы жергечи. Карырлаш жамгыр жаап, анан бир пленка берсең, ушунун бетине жаап окуйын деп, ошентип окудук, действительночи. Чындыгында анан светке өчөт эле, анан квартирада түнү менен дайрыланат элек медфактачы. Канча квартирада көчүп жүрдүк да, светти эконом кылыш үчүн бизди ошо квартиранын ээлери урушуп, кээде ошонун астынан көп неме болуп квартирадан көчтүк да. Мен 16 жерде жашадым. Ошто. Тиги Онадырда эле жашабадым окшойт. Ошон үчүн Оштун баягы коен жатагына чейин билем десем жаңылышпайм. Атам бир айда келип кабар алып келип туруп, анан кийинки айда келсем мен ал жерде квартира жок болчумун да. Себеби баягы үтүктөйт элек, халат үтүктөйт элек да, свет кетет элек, түнү менен окуйт элек дегендей. Ошондой болуп, анан квартирадан квартирага көчүп жүрүп, анан бир 3-курска чейин бир 16 жерде жашаганмын да. Ошентип даярданат элек, сиз айткандай. Ошентип жанагы, сиз айтсаңыз эстеп кеттим да, ошентип автоунаа токтой турган жерге келип, жанагы прожектордун жарыгында окуп, анан барып 4 алганмын да. Экзамендечи. Азыр мына айтып отурсак баарыбыздын мындайча айтканда жашоого тиричиликке болгон аракет, кыйынчылык баарыбыздын башынан өткөн экен да. Эми ошондой сыноо мезгилде бизге кайсы бир инсан бир жакшылык кылды да, үйүнүн эшигин ачып берди, же балким бир жолу кусагыбызды тогозуп койду. Ошондой инсандар жөнүндө кеп кылайлычы. Сиз кимди эстейсиз ошондой сага студент мезгилде ким өзүнүн мындай айкөлдүк берешендигин көрсөттү, кандай жакшы насаатын айтты, кандай жакшылыгын кылды дегенде сиз кимдерди эстейсиз? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Мен биринчи окууга келгенде ушул жерде азыр раматылык болуп кетти. Мен тагам болчу эле. Окууга тапшырганы келгенде 17 күн даярданганбыз да, ошо даярданган мезгилде Зикир деген досум экөөбүз ошол тагамдын өзү квартирант экен эле калды. Биз аны билбейбиз. Үй ушул экен деп жашайт эле, кийин айтканча квартирант. Ошол квартирада жашаса дагы бизди квартирасына кошо хозяйкасы орус эже болчу. Ошого карабай бизди ошол жерге кошо жашатып 16 күн. Анан ошо 17-күнү биз бүтүп кеттик. Ошол жерде жашатып койгону мен азыр эстейм, ошо өзүнө кошо квартирада бизди батырганы чоң бир мындай жакшылык кылган экен. Эч айтпайт эле мен квартирантмын, хозяин урушат дебей бизди батырган экен. Андан кийин Чыңгыз ага айткандай, чындап эле мен да бир 20га жакын квартирада жашапмын да. Ага айткандай, Оштун кайсы бир районун эсе ошол жерде мен жашадым да. Азыр адрестеринен бери билем, жана ошо хозяиндеринен бери тааныйм. Ар бирине айтсам ыраазычылык болот да. Ар бирине квартплата төлөп эле жашаганбыз, бирок алардын ичинен өзгөчө мага бир Кудай таала өзү күйүп бир адамды туш кылды. Бул албетте генерал-майор Абдурахманов. Генерал-майор Абдурахмановдун үйүнө туш болуп калдым. Мен анын үйү экенин билбестен эле, кемпири жөнөкөй эле адам экен, байбичеси. Ошол байбичесин жолуктуруп калып эле эшиктин магазиндин алдына биз квартира издеп жүрөбүз десек эле, менде бир квартира бар, көргүлө балдар десе, кирип көрүп, анан ошол жерде жашап калдык. 35 сомдон сүйлөшүп квартплатаны. Анан үчөөбүз кирдик. Үчөөбүз кирип ошол жерде жашап атканда 3 күндөн кийин бир киши кирип атпайбы квартирабызга. Мен телевизордо көргөн киши, атын эстей албайм, бир киши бул чоң киши билинип турат. Балдарым, силер менин квартирама келген турбайсыңарбы? Ушул үйдүн ээси менмин.
Менин байбичем менен сүйлөшүп силер ушул жерге кирипсиңер. Эгерде 3 айга чейин силер менин шарттарымды туура аткарып, тартипти кармап берсеңер, силердин квартплатаңардын кереги жок балдарым деди. Эгерде силер жакшы жашап, ушул жерде тынч жашап, жакшы окусаңар, ошол бизге чоң ийгилик болот. Анткени мусафирдин дуасы дуа деди. Мусафир болуп ушул жерге студент болуп келип, анткени биз да көп студент болгонбуз. Мен өзүм жетим чоңойгон бир инсанмын деди. Кечээки жетим бүгүнкү генерал балдар деди. Анан о деп билип калдык, ал көрсө 90-жылкы тополоңдо комендант болгон экен. 16 жыл УВДны башкарган, УВДнын начальниги болгон экен. О маалда Баткен облусу, Жалал Абад облусу, Ош облусу үчөө бир болгон 3 облусту, түштүктү полностью башкарган УВДнын 16 жыл генералы. 48 жашында генерал намын 1979 жылы Москвадан звания келген, бул чыныгы генерал экен да. Ошонун үйүндө жашап калып, анан 3 ай жакшы жашашка туура келди. Жакшы баягы квартплаттан бошотот деген бул биз үчүн өтө чоң ийгилик. Андан кийин айтты, квартплаттан бошотуп эле койбой балдар, эгер жакшы жашасаңар, силерге даңгыр жол көрсөтөм балдар деди. Эгер жаман болсоңор, ачыгын айтын, уф деген самандай учуп кетесиңер деди. Жаман болбогула балдарым, ошон үчүн жакшы болгонго деди. Анан анткени мен өзүм кыйналып чоңойгонмун деди. Мен жаш мезгилимде канча айлыгымда эле апамдан жетим калдым. Андан кийин атамдан жетим калдым. Ошентип эжелеримди эми чоңойгонмун мен деди. Мен кийин ошолорду багам деп стахановчу, орокчу деген наам алдым деди. Орокту адамдарга бөлүп бергенде 2-3 адамдын берилген нормасын орчу экен дагы, ошонун акысын алып туруп анан кийин уже бага баштагам деди. Ошентип анан Абсамат Масалевич менен бир группада болуп калдым техникумга тапшырганда, горный техникумда деди. Ошолор менен окуп, кийин анан көп кыйынчылыктардан өтүп жүрүп, кийин мен ошо милицияга ишке кирдим деди. Милицияда Таш көмүрдө, Кара көлдө иштеп жүрүп, анан ушинтип ушул даражага келдим балдар деп айтып бергенде, биздин көзүбүзгө жаш тегеренип, силер алдыга жакшы максат койсоңор, аракет кылсаңар, силер да болосуңар генерал. Генерал болом деген солдат эмес деди. Демек силер ар бириңер өзүңөрдүн тармагыңарда ошондой алдыга чыгып, мамлекетти көтөрүшүңөр керек деди. Силерди айыл күтүп атат, силерди мекен күтүп атат, силерди ата-энеңер күтүп атат ишенип. Силер азыр мен ал маалда 9-классты бүткөн бала элем да. Андан кийин ошентип жүрүп, баягы бизге дем күч берди. Кийин өзүнүн үйүндө жашатып калды. Өзүнүн үйүнө, мындай айтканда, үйүндөгү эле бир бакма баласы эле болуп калдым. Бизди чоңата деп ал деди, чоңене деп ал деди. Ошентип жүрүп, ошолордун жакшылыгын көп көрдүм. Азыр алар өтүп кетишти. Ошондой болсо дагы азыр да дуа кылам ошолорго. Менин эң бир мындай таасир алган, күчтүү бир инсанга туш кылган Алла Таалага чексиз шүгүр кылам азыр да. Шүгүрлөр болсун. Мына сиздин азыркы ийгиликтериңизде дагы мына ошол генерал Абдрахмановдун айткан ар бир сөзүн цитата кылып, тумар кылып сактап келатканыңыздын сыры ошо ийгилик сырларыңыздын бири экен да. Ага эмне үчүн ушунчалык мээнет кылат, ушунчалык адамгерчилиги бийик деп сизге биз мугалимдер көп баардыгы баа берет да. Көрсө мына ушундай мыкты инсандардын колунан ушундай бир жакшы батасын алган экенсиз да. Кудай жалгасын. Ошонун жанында эле биздин ушу ийгиликтерге себепчи болгон бул университетте бизге билим берген ага эжекелер да, устаттар туурабы? Мисалы мына мен Канек Исаков Раматылык агай көз өтүп кетти. Журналистика боюнча бизди үйрөткөн, бизге айткан дегендер мына сиз генерал Абдрахмановду айтсаңыз, ар бир сөздөрү эсибизде турат да. Ошол сыяктуу мен Чыңгыз агайдан сурагым келип турат. Ошо сиздин студент мезгилде сизге өзгөчө таасир берген устаттар жөнүндө кеп кылсак да. Мен да бул темага киргенден мурун азыр Өскөн Байрамович айткан каерде жашадым, кимдин үйүндө жашадым дегенден бир эки сөз кеп салып койсом туура деп турам. Келдик биз ал убакта эми адамдарда башкача эле тууганчыл дейм да, бүгүнгүгө салыштырмалуучу. Мен келип ушул бир тууган тай эжемдин үйүндө жашадым. Бактыгүл эжемдин үйүндө жашадым, Чынар эжемдин үйүндө жашадым. Апамдын бир тууган сиңдилдери эле. Жездемдерге, ошо эжемдерге ушул чоң рахмат да. Азыр биздин ошол убакта эми жаш экенбиз да, 14-15 жашар. Анан мектеп убакта келгенден кийин студент болгондо жашап жүрдүм да. Кыялыбызды көтөрүп, эркелигибизди көтөрүп, багып,
курсагыбыз ачканда тойгозуп керек болсо ошо жездемдерге да рахмат, ошо акчасын берип бизге ошол убакта ушул шаарда кантип жүрүштү, адамдар менен кандай мамиле кылышты, окушту деги эле ушулар бизге чоң бир сабак берип үйрөтүп, ошо эжемдерге эркелеп жашадым, тайэжемдер. Андан кийин эң чоң мотивация бул менин чоң энем эле. Чоң энем 96-га чыкканда өттү. Ошол баардык неберелерин окут деп ушу балдарын ошентип турат эле да. Анан барганда ошол мен эң бул неберелерден эң чоң элем. Барганда чоң энем ошо окууларымды сурап, кийин менин балам ушул жерде окутат деп мактанып, сыймыктанып, анан бүт пенсиясынан да берчү бизге. Акча берүү, жакшы окугула балдарым, силер моундай, келечек моундай деп бизди шыктандырып, азыркы мен айткан мотивация берип, чоң энем ушул уюштуруп абаларымычы. Керек болсо ошо атамдын бир тууган иниси бар, Маматкадыр деген абам. Мени 1 жылдык контрагымды төлөп берген. Анан жанагыдай кожаный куртка деген мода болчу ал убакта. Булгар куртка. Ошондойду алып берип, аябай сүйүндүргөн. Азыр эстеп атам. Анан студент болуп чай ичип кой деп акча бергендер далай эле болду. Алардын баарын эсептесек азыр тизме узайт. Анан алардын баары көңүлдө, жүрөктө. Өскөн айтмачылардын тирүүлөрү бар, өтүп кеткендер болду. Өтүп кеткендерине Кудай таала өзү рахматын алсын дейбиз. Анан албетте келгенден кийин, студент болгондон кийин материал техникалык база, башка университеттин ошондой мүмкүнчүлүктөрү өзүнчө роль ойнойт. Бирок ошол эле мезгилде мугалимдер, окутуучулар дагы чоң бир мааниге болот экен. Келдик биз могу Жолборс Сембаевич деген агай бар эле, медицина факультетинин 1-чи деканы. Бул киши адай медицинанын доктору, профессор өтүп кетти агайыбыз. Салаваттуу, басканы сүйлөгөнү, бул кишиден биз окуп калдык колунда, көп нерсе үйрөндүк. Расул Акынжанович деген агайым болду. Абдулла Каримовичтен көп нерсе үйрөндүк, физиология деген сабактан берген. Ошондой эле анан мен кийин 6 жыл окуп туруп травматолог болом деп чечтим. 6 жылдан кийин ординатураны окупчу. Ошол убакта биз 3-4 курста практикага чыгып калдык. Шаардык ооруканага. Шаардык ооруканага чыксак, бир неме бөлүм башчы зыңкыйган киши Махмут Камилович деген киши. Азырга чейин мамиле кылам, сүйлөшүп турабыз. Ушу кишини суктанып, кылган операцияларын көрүп, элге, пациенттерге жасаган мамилесин, элдин арасында кадыр баркын көрүп, мен ушул убакта кандай врач болсом экен деп жүрөт элем. Анан ушу киши биринчи жолу мени операцияга алып кирген. Операцияга алып кирип, андан кийин мен болду, травматолог болоюн деп чечтим деп, ошол кишинин да бир бул травматолог болушума бир салымы бар өзгөчө. Ал киши менен жакшы мамиледебиз, бүгүнкү күндө агайын болуп жүрөбүз. Анан травматологиянын 2 жылдык ординатурасын бүтүрдүм. Анан насип экен университетке өтүп калдык. Университетте иштеп, андан кийин илим жактап, башка жака кызыгып, андан кийин бир 2 жыл практика жүзүндө врач болуп иштеп, анан ошондон бери ушу университетте балдарга талим тарбия берип, айрыкча ошо медицина багытында медфак студенттерин окутуп келатабыз. Университет дегенде сөзсүз баягы агайдын бир сабагында уккан элем, билим алган, сабактагы учурларга таасирленесиң, бирок өзгөчө адамга жан дүйнөсүндө бир эмоция берген окуялар өмүр бою эстен кеткис болуп калат экен да. Менде бир ушундай бир окуя болду. Ош мамлекеттик университетинин күнү 17-июнь болчу. Анан мен актив студент катары ошол жерде желекти көтөрүп кире турган миссияны аткара турган болдум. Анан проректордун кабинетине кирип, бул кийимдеримди алмаштырдым, ал жерде мага улуттук костюмдарды кийгизди. Анан иш-чара болду, кечинде аябай сонун дискотека болду. Эми мен баягы костюмду алмаштырып алайын, өзүм костюм кийейин десем, кабинет жабык, проректордун кабинети жабык. Анан күтсөм, иш-чара бүттү, проректор келип эшигин ачпайт. Ал жалтыраган элегиде кооз кийим да, аны көчөгө кийип чыгыш уятыраак. Анан бир маалда саат 1 убакытка чейин болду, эч ким келип эшикти ачпайт. Анан мен акыры ошол көйнөк менен, ошо кийим менен жатаканага жөнөдүм. Билесиздерби, ошол мезгилде базарскийлер деген болчу эле. Ооба. Троллейбустан түшкөндө калмайт. Аябай ушу базардын арасынан өтүш, парктан өтүш кыйын болчу да. Биз араң мындай кара кийимдер менен бекин өтөт элек. Эми элестетип эле жалтыр-жултур кийим менен кетип атасың көчөдөчү.
Айткандай эле бара жатсам жолдо бир 10-15 бала турат да. Менин жолумда турат. Башка жактан өтө албайсың. Анан акырын өтүп барасам бир маалда баягылар мага кыйкырып баштады. Качтым ананчы. Жатаканага чейин артынан кууп бардым. Баягылар же калып кетпейт. Ошол окуя менде ушунчалык бир катуу эсте калган экен да. Кийин үйгө барып кийимдеримди алмаштырып, жолдогулар күлүп мени жатаканага жетсем. Агай, сизден да ушундай окуялар эсте болсо керек. Бир таасир эткен, эстеп жүргөн бир күлкүлүү дейбизби, бир окуялардан эстеп берсеңиз. Туура эле. Бул Тургун баягы кичине кезибиздеги бир коркунучтуу мезгилдерди айтып кетти. Чындыгында эле биз ошол мезгилде мындай айтканда күнүгө эле келтек жеп жүрүп окуппуз да. Ошондо да кетип калбаган экенбиз. Анан менин жанымдагы досторум, группалаштарымдан батири келгендер кетип калган. Окууну таштап эле катча азыр досум, ушунчалык насип экен сени мен окудум. Эми бул жагына сени ийгилик, сен бүт дос, биз бүтө албай калдык деп жазып кеткен досторум болгон. Азыр да укса керек бул жерде. Анан аттарын айтпай эле коеюн. Анан кийин мен да ошол баягы эми өзү студент, акчасы жок болуп, анан ошол жерге барып баягы вагондо иштегенибизди пайлап турушат эле да. Ошол акчасын алган күнүбүз баягы поезддин станциядан чыкканда мына тар көчө болчу эле. Тар жол, бир адам батат. Ошодон берки эмеге азыркы Монуевага чыккан жер болчу эле. Ошодон чыгып келатканда алдыңдан турат, аркасына карасаң аркаңдан да келет. Анан кийин аны биз баягы ремендердин кычыгына, башка таппай турган жерлерге кепкаларыбыздын баягы кычыктарына тыгып, анан кийин акчам жок деп, жок иштеген жок, ала элекпиз десек, жок алгансың деп, анан кийин алат эле. Аны алып коюшат эле. Тапкандарын алышат эле, таппаган билип турабыз. Болду, калбады, башка жок деп туруп анан кийип, анан үйгө барып ошол жерден кычыктан алып, баягы жерлерден анан кийин үйгө жеткирчү элек. Ушундай күндөр болду. Чындыгында азыр Кудайга шүгүр десе болот да, азыркы студенттерчи. Ошондойдон өтүп, анан кийин баягы акчаларды, тапкан акчабызды дагы келтегин жесек мейли, акчабызды албаса болду деп туруп сактачу элек. Өзүбүздүн баягы сабакка келген, анан 22-числодо бизде ошол окуу жайда стипендия бере турган күн. Ошону да билишет эле. Ошол күнү турушат эле да. Анан мен чыгып туруп столовойго кирет элем дагы. Столовойго кирип туруп столовойчу менен сүйлөшүп алган болчумун. Азыр айтып коеюн секретти. Столовойчу менен сүйлөшүп, ошол картошка, пияз даярдап туурай турган жагынан бир ход болчу эле. Ошол жактан чыгып кетип жүрүп күн өткөргөнбүз да. Мынакей. Ошондой бир кыйын. Конторго деп коет эле, конторго баягы даяратканага. Конторго чыккан чогулуш бар деп коет эле. Ол жерге киргенде уже биринчи курсубузда дайын эле мындай айтканда дедовщина болгон экен да, көрсөкчү. Ошол мезгилди да Бөрү заман болгон да. бир бөрү заман, чындап бөрү заман. Мындай бир жаман бир мезгилдерди да, кыйынчылык мезгилдерди да өттүк. Алардын баардыгы биз үчүн сыноо, биз үчүн тажрыйба. Кийин мен чоңойсом ошондой кылбайм деген неме менен чоңойдук дагы. Азыр да ошондой бир зомбулук немеге абдан каршымын. Ар дайым ошондойдун алдын алып, ошолорго жардам бергибиз келет. Мындай айтканда, бул бир мындай айтканда жапайычылык эле болгон экен да. Анан Жапайычылык, жапайычылык заман болгон. Ошол мезгилде чындап эле ал мындай ойлоп коем, неге милициялар неме кылбады экен десем, мени бир милиция өзү да алып койгон да ошол мезгилдечи. Мындай болгон. Акчаны килип, анан кийин чөнтөгүңдө эмне бар? Болмосо паспортун режимде берди. Текшере берчү экен, билбейм андай. Кир деп туруп анан кийин өзү жаш болгон. Анан ошол күнү айылдан акча келген. Койсом, акчаларды чыгаргандан кийин эсепте деди, эсептеп койдум. Өзү эсептеди. Анан болду, туура экен деп кайтып салып кеттим. Эшикке чыксам кыйласын алып койгон экен. Кайтып кире албайм го. Камап коет деген коркунуч. Коркунуч бар ошондой бир. Милициядан коркот экен элек да. Анан чыгып кеттим. далилдей албайсың да. Далилдей албайсың, кантип далилдейсиң ушу? Болду, кем билдим, бирок мен Кудайга тапшырып койдум да. Эми тооба кылдым, ага мен добам жок азырчы. Бирок ошону көрүш биздин тагдырга буйруган экен, ошондой болду. Мен ошону Кудай Таала жолуктурду да мага. Бир күн базарда кетатсам, базарда иштечү дагы. Базарда кетатсам, бирөө соода кылып атат. Бериң деди. Ал уже формада эмес экен. Акчасын бериң десе, алып алың дегенде көрүп туруп, кол иштебей калган көрдүм да. Шундай аркага бурулдум да, Куда, тооба, Кудайым бар экенсиң деп кеттим. Ошодон кийин ушунчалык неме кылган экен, ошол мезгилдеги милициядан
көнүп калган экен. Ушундай бир мезгил шанс болду, баягы мен айткан адамдарга туш болдум. Ишке киргизем деди да, жок кирбейм дедим да. Ушундай бир мезгил болду. ооба ушундай бир аябай адамдын жан дүйнөсүн дүрбөлөңгө салган жашоону жакшы өттүк да. Ооба. Кудайга шүгүр, азыр ал заман артта калып кетти. Эми биз мындай студенттик убакытта дагы бир жакшы эсте калган нерсе бул романтика да. Жаштык кез романтикасы менен. бекер болду бала. Абайды мынакей азыр романтика боюнча суроо салсак, мына жаштык кез, студенттик жашоо бул сүйүү менен романтикасы менен өзү дагы бир эсте кала турган окуялар болгон да. Ошол эми бир жазылган ырсаттардан, балки бир окуялардан кеп кылсак, бул эми мына 50-ге жакындап калдык. Балким азыркы жаштарга сабак болушу мүмкүн. Анан өзүбүздү да бир мындай арка бир кыл чайып туруп, эски күндөрдү эстеп, ушундай жашоо болгон экен дегенге бир туурабы? Метке барсамбы, петке барсамбы деген ырлар чыккан эле ошол мезгилде. Ошол мезгилде Ибрагим Жунусовдун Жалал-Абад жаштардын шаары деген ырлары чыккан. Анан ошолордон биз дагы кумарланып, өзүбүзчө бир толкунданып, анан биздин оюбузга дагы келип бир илхамдар келип кетчү эле. Анан ошол мезгилде бир бирөөнүн ыры ал. Бирок жакчы эле биздин тема эле да. Кээде бизде курсак токто кайгы жок. Кээде бизде сокур тыйын акча жок. Ошентсе да куу түлкүдө ойсок деп сыр билгизбей биз кыздарга барча элек дейт элек да. Ошону ырдап анан эме кылат элек. Анан өзү негизи чындыгында ошол ыр бул адам эң кыйналган кыйчалыш учурда илхам келип чыгып кетет экен. Негизи мен өзү технармын. Бирок ыр жазган эмес элем. Бакы экинчи квартирага чыкканда биз ошол жерде көбүрөөк жашап калдык. 11 бала жашачубуз. Жер үйдө, подвалда. Бул жагынан канал агат, Юго-Востокто, Мирсаатовада. Бул жагында подвал эмеден, дубалдан тамчылап анча-мынча мындай суунун ширелери чыгып калат да. Ошондой үйдө жашайт элек дагы, бирок бактылуу элек да. 11 бала, Баткенден келген 11 бала, азыр мен 11 угуп турса, баардыгыңарга салам. Ошол мезгилдер өттү. Анан бир күн алар кетип калса, үйдө үй көрдөй эле болуп калат экен да, тоба. 3-4 күнгө калсам көрбөй, сезилет үй казган көрдөй, айылыма кетким келет жалгыздыктан жадап көнбөй деп. Ушундай бир мезгилдер болгон. Анан кийин балдар кеткенден кийин эшикке чыгайын десем, мен сессиям бүтпөй калды. Биздики техникумдуку кичине нар жагыраак барат дагы, бизде нулевая пара деген болот эле да. Нулевая пара деген саат 7-де башталчу эле. Башка жерде азыр дагы жок ал. Бизде ошондой болгон экен. Троллейбустун биринчи эмеси менен Юго-Восток менен барат элем, 7 остановка эсептеп туруп түшүп калчу элем. Анан ошо сабакка кирчү элем да. Троллейбустуктардан таанган постоянно ушунчу бала чыгат. Саат 7-ге сабакка жетишим керек. Анан Рем Габидович деген башкыр мугалимим болчу эле. Литература, русский литературадан берген. Русский язык литература. Ошол сакалы мынандай киши болчу эле да. Сүйлөгөндө воп деп сакалдар кыймылдайт эле. Башында башкырдын такыясы бар эле. Ошол агай бизге орус тилден сабак берет эле дагы, орустарга 2 коет эле. Бизге 1 балл көтөрмөлөп коет эле. Силер бул орус болуп туруп, орустун тилин билбейт, литератураны билбейт, силер Анна Ахматованы билесиңер, Марина Цветаеваны билесиңер, силер айткан нерсени жаттап билесиңер. Жана биз Солженицинди окуйт элек да. Китепканада, баягы шаардык китепканада, Навай парктын ичинде, ошол жерде жатат элек да. Кечке жатып жагып кетип аткан малда эми эже жазып отуруп калайлык деп, сочинение жазалы депчи. Ушинтип окуганбыз. Областный китепканадагы бардыгында 6 бала дайым барып ушинтип окуп турчу элек. Анан ошол мезгилде үйдө жашап жүргөн мезгилде баягы квартирада бир күн ушундай бардыгы кетип калганда мен сессиям 2-3 экзамен калып калды дагы. Мен калдым, балдар тапшырып кетишим керек деп. Алар кеткенден кийин өзүм жазган күндү ошондон дос кадыры же болбосо бир кубанычтуу күн деп турган тема коюп өзүмчө эле. Сыртка чыгайын десем чөнтөгүмдө акча жок. Эртең менен жамгыр жагып атыптыр эле, кийин карга айланып кетиптир. Анан төшөктө чүмкөнүп жатып алам, уже муздады да үй, бетон да. Анан кийин жер үйдөмүн төшөк чүмкөп, асман кара түнөрүп, олтурамын кабак бүркөп, акчам калган түгөнүп. Ушул күн бул дүйнөдөгү көп өткөн жок, достор келди.
үйдөн сумкасынып, жакшылыктан белги берди кабагымда ачылып. Ушул күн бул дүйнөдөгү кубанычтуу күн болду. Эт да болду, нан да болду. Ошол күнү көзүм көрүп, көңүл тойду деп ыр жазып койгом. Ырчып кетет экен ошондой элечи. Ох, мен жазып койдум окшойт деп анан дагы кагазга түшүрүп, анан кийин балдар келгенде окуп берем. Ошо окууда балдар келгенде үйдөн сумка асынып келет. Көп өткөн жок, достор келди, үйдөн сумка асынып. Жакшылыктан белги берди, кабагымда ачылып деп атпаймынбы? Алар сумканы асып келгенде анан кийин отуруп алып, чоң барып отуруп алып бир пасте жеп коет элек. Анан кайра нанга түшсөк, нанга 2ден ашык нан бербейт эле, урматтуу студенттер. Ал мезгил башка болгон. Азыр жыргал заман. Ал мезгилде биз бардык нерсени дежурлук менен 11 күндө бир дежурлук келет, үйдөгү идиштерди жууйбуз, шыпырабыз, тамак кылабыз. Анан нанга гана дежурный эмес, бардыгыбыз барабыз. Анткени ар бир адамга 2ден гана нан берет эле. Хлеб деген жазуу бар. Будка машина келет эле. Ошо машина келгенде бардык адамдар ошонун аркасында барып очередь турат эле. Азыркы Юго-Востокто ошол эменин Манхэттен тушундагы Акниет деген чакынанын тушундагы нан деген магазин бар эле. Ошо жерде сатат эле. Анан нан завод, лепешный цех бар эле ошол жерде Юго-Востокто. Ошол жерге очередьке турчу элек да. Барып очередьке туруп, анан кийин кээде ушунчалык немеде биринчи келгенде орусча сүйлөйлүп, орустар көрүп туруп калат эле. Сиз ким акыркы деген сөздү сурай албай, балдар мени түртөт эле. Сен орус группада окуйсуң го, сурачы деп, анан кто последний? Я за вами деген сөздү үйрөнүп алып, анан туруп аркабыз бири-бирибизге туруп улачу элек да. Ошондой күндөр болгон. Керемет. Бир доорду баяндап коюп атасыз да. Азыр сиздин ырсаптарды уккан ошо бизден курактагы жаштар, балким бизге чейинкилер дагы өзүнүн бир жаштык кезинде бир саякаттап алды да. Бул сизде деле бар, агайдагы дайыма жазып жүрөт, агайдан китеп боло турган болуп калды мунуку. Жамгыр жааса тып-тып этип нөшөрлөп, сени менен баскым келет көчөлөп, эске түшөт бирге жүргөн күндөрүм, кол чатырда колтукташып экөөлөп. Тып-тып этип жамгыр жаса нөшөрлөп, мен колуңдан бекем кармап жетелеп, үшүдүм деп башың жөлөп талыма, эркелеген күндөр эстен кетелек деген бир тобул жаздым да. Ошол эстеп кеттим азыр. Анан кусалык дейт. Караанын көрбөй калаадан, канча күн өттү арадан, кооздугун сезбей дүйнөнүн, козголду жүрөк жарадан. Укпайм деп сенин сөзүңдү, убайга салдым өзүмдү, удургу ойлор күнү түн, уктабай калган кезимбе. Чоң эле акыл. Жолукпаң эми дегенде, жүрөгүм жаман эзилди, белендеп алган белегим, бере албай калган кезимбе. Баш ийбей жүрөк акылга, бат-баттан согот закымдап, сен азыр көрүп калчудай, сен жака калсам жакындап. Баракелде. Анан ошентип кайра келет элек. Жанагы айылга барганда ошол убакыттын берекеси барып эле да, азыр тез өтүп атпайбы? Айылга барып эми 2 айда кантип барам деп шааргачы. Анан чыдабай бир 15-20 күн, 1 айга жакын убакытта келет элек, ош башкача көрүнөт эле да. Биринчи жолу келгенде көрүнөт эле да. Как будто биринчи жолу ошондой сезим болгонбу сиздерде? Илгери бир 8 класста чөп оргону барып, азыр эле үйдөн 1 аптага чыккан эмес экенмин да. 1 апта да чөп оруп, жашагандан кийин чөптү жүктөп машинанын үстүндө кел айтып, айылыбыз өтө бир башкача көрүндү эле да. Ошонун сыңарындай кээде ошентип 1 айда бир ошко келгенде ош башкача көрүнчү. Азыр оштун тең жарымына чыгып калдык. Мына биз турган жерге негизги жанагы расмий коноктор унаасы менен чыгып, мына бул жерде асфальт төшөлгөн. Ушул жерге чейин чыгат. Анан ошту ушул жерден деле мындай алаканга салгандай шаардын тең жарымын көрүүгө болот да. Мына ушул шаар биздин жаштыгыбыздын, сүйүүбүздүн эң сонун мезгилдин күбөсү да ушул жерде өттү. Мына үчөөбүздүкү да кайтып отурсак, ошо СССР ыдырагандан кийинки эле эң кызыктуу баягы тарыхый доорду ушул жерден башыбыздан өткөргөн экенбиз да. Эми мындай бизде бир сөздү мындай жалпылап, бир жыйынтыктап, өзүбүздөн мына кийинки келе жаткан муунга, азыркы студенттерге бир кеп кеңеш иретинде кандай сабактарды чыгарсак болот? Биз туура мына кыйынчылыкты көрүппүз. Азыркы жаштар балким эмнелерди эске алыш керек, эмнелердин кадырын дагы да билиш керек. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Студенттер эң сонун доордо студент болуп атат деп
эсептейм. Азыркы мезгилде бардык нерсе шарт бар. Акчаң эле болсо, албетте. Студентте албетте азыр деле акча жетишсиз. Акчасы эле болгондо муну кылат элем деген аларда абдан чоң ойлор бар, билебиз аны, сезебиз. Болгону азыр бир нерсени мен кеңеш катары айтат элем. Акчам болгондо анан мынаны кылат элем дегендин ордуна колуңда бар мүмкүнчүлүк менен, бар капитал менен ар бир ишти, кандай ишти, өзүң кызыккан ишти баштай берсең, сөзсүз анын жыйынтыгы болот. Анан акчам болгондо кылам деген нерсең аны күтсөң келбейт. Эгерде сен бирөөгө садаканы акчаң жок берсең, анан ошонун берекеси кайра берет. Мисалы үчүн акчам болгондо берет элем деп көпчүлүк айтышы мүмкүн. Ошол азыркы байлар, миллионерлер, азыркы эмелер ошол жок мезгилинде да берген адамдар ошолор. Ошон үчүн азыр бербеген, кийин бай болсо да бере албай турган адам бай болот да. Ал эми билим жагынан деле ошондой. Колуңда бар мүмкүнчүлүк, азыр эми биздегидей кыйынчылык эмес, китепканада барып кыйналып кечке отурбайсың. Болгону телефонуңду колго ал дагы Google этет. Google менен дос бол. Ошол жерден жасалма интеллект колдонбой эмес, болгону алган маалыматты жакшылап анализдеп, төгүндөп, башка нерселер менен салыштырып, талдап, эң каймагын алып чыгып туруп, анан ошону жаттап, же болбосо түшүнүп алып, ошону колдонот. Билимди жөн эле билип коюш аздык кылат. Билимди, алган билимди колдоно билгиле деп айтат элем. Ошону өздөштүрө билгиле деп айтат элем. Мен өзүм баягы инженер педагог катары айтат элем ушуну. Азыр инженерная педагогикага көбүрөөк көңүл бурула турган мезгил келди. Жөн эле педагогика эмес. Биз ар бир нерсени, окуган нерсебизди турмуш менен айкалыштырып өздөштүргөндө гана азыркы замандын талабына жооп бере турган кадр болуш мүмкүнчүлүгү жаралат. Мен ушу студенттерге ар бир өтүлгөн сабакты турмуш менен байлап, аны сөзсүз колдонуп көргүлө деп сунуштайм. Азамат, рахмат агай. Чыңгыз агай, сизге да ушундай суроо да. Мына өзүңүз жашап өттүңүз, студенттик күндөр баштан өттү. Ийгилик сыры катары, өзүңүздөн алган тажрыйба катары кандай кеңештерди берет элеңиз? 50 жылда эл жаңы дейт элибизде. Биздин убактагы студенттик убак азыркы убак менен бир аз айырмаланат да. Чындыгында Өскүнбай айтпады, биз деген бир немеге даярданыш үчүн мына Токтогул атындагы китепканага келип, кезекке туруп китептерди алыпчы, өзүбүздүн немедеги библиотекадагы келип, бүгүнкү күндө андай көйгөй жок да студенттерде. Бүгүнкү күндө алам алаканда турат. Мен тамашалашып коем студенттерге. Ооба, туура пайдалангыла. Бүгүнкү техниканын өнүккөнүн туура пайдалангыла. Азирети Google, азирети ChatGPT'ге жазгыла, бирок карагыла депчи. Эми албетте эң биринчиси ийгиликке жеткен ушунчалык бүгүндү көрсөткөн Кудай Таалага көп мактоолор, шүгүрлөрдү айтабыз. Эң биринчи бул Кудай Тааланын бизге берген чоң белеги, неаматы пешенебизге жазган ырыскыбыз да. Экинчиси албетте бул ата энебизден алган тарбия. Ошолордун эмгеги, ошолордун тарбиясы. Анан калганы, анан үчүнчүсү өзүңдө болгон аракет. Анан кийин турмуш кургандан кийин өмүрлүк жубайыңдын кошкон салымы жана башка нерселер болот экен. Бүгүнкү мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Алтын эрежелер ошол окуу, бул Куранда дагы келет. Эң биринчи түшкөн сүрө дагы Икро деп түшкөн, оку деп келген пайгамбарыбыз. Ошонун сарында окуган эч качан кем болбойт да. Бүгүнкү илгери биз убакта, мисалы үчүн окуган студент менен окуган студенттин айырмасы моундай болсо, бүгүнкү күндө моундай. Себеби бүгүн мүмкүнчүлүктөр көп да. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, эң биринчи окугула, анан ата энеңерди сыйлап, ошолордун айтканын кыла. Себеби заман бумеранг. Биз бүгүн кандай сыйлаган болсок, ата энебизди урматтаган болсок, аларды актаганга аракет кылсак, бизден дагы биздин балдарыбыз да бизге ошондой так түшүнө мамиле кылат. Ошондуктан экинчиси ошол. Анан үчүнчүсү аракет, эң башкысы бул себептерин аткарыш керек. Кудай Таалага бир ниетти кылып, баардык амалдар ниетке жараша дейт го. Жакшы адис болом, коомго керек болом. Бүгүнкү күндө жашаш үчүн эмес, жашатыш үчүн жашаш керек болуп атпайбы? Ошондой бир ниет кылып туруп, анан кийин ниетти түздөп, аракетти кылып, билимди алып,
талыкпай. Анан эң башкысы убакытты туура пайдалануу. Могу биздин убактыбызды жеп аткан ушул нерсе. Ушу убакытты туура пайдалансак, кыяматка жакын убактына берекеси жок. Мына күн түн алмашып тез эле бир атты кыл чайсак, мына азыр баардыгы студенттик күндөргө бир көз чаптырдык да. Кечегидей эле да, кече. Буквально кечегидей эле. Ошондуктан убакытты туура пайдаланыш керек. Урматтуу студенттер, урматтуу жаштар, убакытты туура пайдалансак эле, Кудай буйрса, баары жакшы болот. Ниет, убакыт, ата эненин дуасы, анан аракет. Кандай сонун сөздөр. Мына Сулайман тоонун астында мына ушул музей деген жазуусу бар. Сулайман тоонун боорундагы музейдин сүрөтү СССР мезгилинен баштап Оштун символу катары энциклопедияларда, календарь сүрөттөрдө, жарнактарда чыгып жүрчү да. Биз ошондой куттуу жерде турабыз. Ушул жерден өзүбүздүн жаштыгыбызга бир саресеп салып, бир жыйынтык чыгарып, колдон келишинче биз ошол студенттик кезибизди эске салдык. Бул жактан эми жалпы эле биздин көрүүчүлөр демек жаш кезде өзгөчө студент болуп, мусафир болуп жүргөн мезгилде мына агайлар азыр четинен ушунчалык толкундануу менен жакшылык кылган адамдарды эске салды да. Чыңгыз агай кала берсе менин эсимде дейт. Мына чай ичип кой деп акча берген адамдарга чейин эстеп жүрөм дейт. Бул өтө улуулук, эң мыкты сапат. Ошондуктан мен да жыйынтыктап атып жаштарга өзгөчө кайрылып кетем. Эң кыйналган мезгилде, студент мезгилде сизге ким жардам берген болсо, эстен чыгарбай биздин каналга катталыңыздар. Дайыма биз сиздерге мына ушундай мыкты инсандарды алып чыгып, жакшы бир өткөн күнгө саресеп салып, жакшы бир контенттерди сунуштап турабыз. Саламатта туруңуздар.